Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Eң алғаш жаратқан Аллах Субхану ва Тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтіксіз салават саламдары болсын. Құрметті бір туғандар, бүгінгі жұма күніңіздер құтты болсын. Жаратқан Аллах Субхану ва Тағала мына осындай берекелі құтты күнді атқарған бардық ибадатыңыздарды қабыл қылсын. Allah Teala Kur'an'da aytat: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve'tasimu bihablillahi cemi'an ve la tafarraqu." Бұл аяттың мәнісі барыңар, бұл имандыларға айтып отыр да. Алла Тағаланың Құранын, Алла Тағаланың динін бекем қарманғыла дейді. Анан еш қачан бөлініп жарылбағыла дейді. Мына ошол Алла Тағаланың сөзүндө, пайгамбарыбыздын сүннөтүндө ынтымакка, биримдикке чакырган аяттар, хадистер көп да. Мына ошол аяттын дагы эң негизги маани маңызы бөлүнүп жарылбастан ынтымакта, биримдикте, достукта, ырашкерликте чогуу жашагыла деген аят. Бул аяттын түшүүсү дагы ошол учурда дагы пайгамбарды Мадинага көчүп барганда, ал жерде дагы эки уруу болгонда, Аус жана Хазраж деп. Бул исламга чейин. Анан бири-бири менен душмандык ошондой болуп турган. Анан булар барды исламга киргенден кийин, динди кабыл алгандан кийин, динди түшүнүп, Алла Таала ошону айтып атат да. Анан аяттын уландысында айтат: "Вазкуру ниъматаллахи алейкум." Алла Тааланын силерге берген нематын силер дайыма эскергиле. Кун искунтум адаан фааллафа байна кулубикум. Силер мурда бири-бириңер менен душман элеңер, жакшы көрбөйт элеңер. Эми мына ислам дининин берекеси менен, пайгамбарыбыздын туура жолду көрсөтүүсү менен, Алла Тааланын түшүргөн жакшы бир эрежелердин негизинде силердин жүрөгүңөрдү Алла Таала баарыңарды бир кылды деди. Анан фасбахтым бинемати ихваны, бир тууган болуп калдыңар. Башка аятта да айтат Алла Таала: "Иннамал муъминуна ихва." Мусулмандар, имандуулар баары бир тууган дейт. "Ва кунтум аля шафа хуфратин минан нар" дейт. "Фанқазакум минха." Шул аятта да айтат, мисалы адам уруша берсе, талаша берсе, береке да кетет экен да. Ушу силер исламга чейин бири-бириңер менен урушуп, талашып, мындай бир чуңкурдун четине эле жетип калдыңар. Ошо чуңкурдан түшүп кетсең, кулайсың, кыйрайсың, өлөсүң. Адам жашоосунда дагы Кудайды тааныбай ушундай урушуп жүрө берсе, бирөөгө зыян берсе, капа кылса, алар бардыгы неме болот да. Анан алар кечирбесе, адамдын эртең кыяматта дагы бара турган жери, сурак бере турган жерде кыйын болуп калат. Мына ошол чуңкурдан, ошол жамандыктан, ошол кыяматта тозоктон, азаптан Алла Таала силерди куткарып койду дейт. "Казалика юбаййинуллаху лакум аятихи лааллакум тахтадун." Мына ошондой Аллах Субхану ва Таала өзүнүн аяттарын силерге баяндайт, силер туура жолдо, туура багытта жүрүүңөр үчүн дейт да. Мына ошол аяттын негизинде Имамул Куртуби өзүнүн ушул аяттын чечмелеп атканда бир сөзү бар экен, айтат экен: "Аллах Субхану ва Таала ушул аятта буйруп атат бизге ынтымактуу болгонго" дейт. Анан тыйып атат бизди бөлүнүп жарылуудан дейт. Анткени бөлүнүп жарылууда кыйроо бар. Ал эми биримдикте, ынтымакта бул ийгилик бар деп өзүнүн жыйынтыгын чыгарып айтып атат. Ошондон дайыма мен ынтымакта болушубуз керек экен. Жаман көрүү нерселерди, ичи тарылыкты мусулман адамга ылайыктуу нерсе эмес да. Бул жаман сыпат деп эсептелинет. Ошондон кайсы жерде ынтымак болсо, биримдик болсо, ошол жерде береке болот, ырыс болот экен да. Багы биздин элибизде дагы айтып атпайбы, ырыс алды ынтымак деп. Мына ошолордун баары ушул аяттардын, хадистердин негизинде. Демек биз берекеси кайсыда? Биз ушул аятка эле баш ийген болсок, Алла Тааланын, пайгамбардын буйругуна баш ийген болот экенбиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өз хадисинде айтат: "Иннал муъмина лил муъмини калбуньян яшудду ба'духа ба'дан" дейт. Мусулман чындыгында мусулманга, имандууга бири-бирине багы бекем имарат сыяктуу деп ушинтип пайгамбарыбыз көрсөткөн да. Колу менен ушинтип көрсөттү. Же мындай кылды.
Бақы имарат құрылғанда дағы кирпичтер бири-бирин бекем кармап турган сыяктуу деп атат. Мусулмандар бири-бирине ошондой болуш керек. Мисалы, аш калганда тойгозуш керек, муктаж болгондо жардам бериш керек дегендей, мына ошондой нерселерди аткарыш керек дейт. Ал акыбалын ооруганда сурап туруу дегендей. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Масалул муъминина фи таваддухим ва тарахумихим ва таатуфихим мислу жасадил вахид." дейт. Манisi мусулмандар, ыймандуулар бири-бирин жакшы көрүүдө, бири-бирине ырайымдуу, мээримдүү болууда, бири-бирине боорукерлик кылууда бир дене сыяктуу дейт да. Бир дене сыяктуу. Бир дене сыяктуу дегендин мааниси эмне? Изаштака минху удвун тадa'alahu sa'irul jasadi bis-sahar wal humma. Адамдын денесиндеги бир мүчө эле ооруп кала турган болсо, калган мүчөлөрү дагы ошол менен кошо ооруйт дейт да. Ошон үчүн кайгырат. Балки түнү менен уктай албайсың, башка болот. Мына ошол сыяктуу дейт да. Демек бир мусулмандын бир кайгысы болсо, сыноосу болсо, биз дагы ошого кайдыгер карабай, ошол менен чогуу бирге болуубуз керек деген мааниде айтылып аткан нерсе. Демек, Аллах субхана ва тааланын бизге берген эң бир чоң нематтарынын бири бул ынтымак жана биримдик экен. Себеби артынан дайыма береке болот экен. Эң негизгиси биз шайтандын багы ынтымак биримдик болгондо шайтандын азгырыгынан кутулат экен. Шайтанга каршы чыккан болот экен. Алла Таала Куранда эмне дейт? Иннама юриду шайтана юка байнакум адавата вал багда дейт. Чындыгында шайтандын иши, негизги максаты силердин араңарга бөлүнүп жарылууну, душмандыкты, жек көрүүнү, кастыкты салуу дейт. Андан башка иши жок шайтандын. Азгырыш керек. Ошондон Сахih Муслимде келет, пайгамбарыбыз айтат, баягы шайтандын ишин айтып атат да. Инна иблиса ядау аршаху алал ма дейт. Иблис дейт, бул шайтандардын эң чоңу. Өзүнүн тактысын суудун үстүнө коёт дагы, болгон жан жөкөрүлөрүнүн бардыгын элди азгыруу үчүн аламга жөнөтөт дейт. Кийин анан отчет алат дейт. Отчет алып атканда сен эмне жумуш кылдың? Сен эмне жумуш кылдың дегенде, бирөөсү келип мен мындай кылдым, тигиндей кылдым десе, эч нерсе жасабапсың да дейт. Ушинтип отуруп, дагы бирөөсү айтат, мен тигиндей мындай кылдым десем, сен жакшыраак иш кылбайсыңбы? Дагы эч нерсе кылбапсың дейт. Андан бирөөсү келет экен, дагы айтат экен, мен бир үй бүлөнү ажыраттым дейт экен. Аял менен эркекти ортосуна кастыкты салдым, душмандыкты салдым, бир үй бүлөнү бузуп ийдим дегенде, кел менин жаныма, сонун иш кылыпсың дейт экен да. Эң жакшы ишиң ушул экен. Карасаңыз, мына ошондуктан баягы бөлүнүп жарылууда береке болбойт экен. Анан шайтандын азгырыгында береке болбойт экен. Ошондон көбүнчө ар кандай маселе болгондо, үй бүлө жана башка маселе болгондо биринчи биз сабырдуулук менен, токтоолук менен, акыл калчап иш алып барышыбыз керек да. Анан эмоцияга алдырсак, кош көңүлдүүлүккө алдырсак, нафска берилип кете турган болсок, анда көп туура эмес иштер болуп калышы мүмкүн. Ошондон бул жерде шайтандын иши эмне деди? Ал азгыруу. Биз ошол азгыруудан сактаныш үчүн Алла Тааланын жогорку аятта айткан, силер Алланын динин бекем кармагыла. Ошону кармасак эле шайтандын азгырынан кутулат экенбиз буюрса. Пайгамбарыбыз айтат: "Ала инна шайтана кад яиса ан ябудухул мусаллун." Пайгамбарыбыз айтты да, чындыгында шайтан үмүтүн үздү дейт. Себеби ага мен Аллага ишенем деген ыймандуудун баары эч качан шайтанды ээрчибейт дейт. Себеби шайтан бул нерседен үмүтүн үздү. Кудайды тааныган, пайгамбарды тааныган, шарияты менен жашаган мусулман адам шайтанды ээрчибейт дейт. Бирок шайтандын бир эле иши калды дейт да. Ат-тахриша байнакум дейт. Силерди азгыруу дейт. Экөөңөрдүн ортоңорго кастыкты салуу, балки кошуна менен кошунанын, тууган менен туугандыгына ошентип отуруп, ал ошол кастыкты гана сала алат дейт. Ошол эле калды дейт. Себеби чыныгы мусулманды, чыныгы ыймандууду, чыныгы ыкыластууду шайтан азгыра албайт. Анан мына ошол биримдиктин дагы маселелеринин бири, бул кыска бир окуя. Пайгамбарыбыз айтат да, кээде мындай сапарларга, бул эми исламдын башкы учурларында да, эң башкы сапарларга бир жерлерге чыкканда, бир топ алып туруп, анан бир коктуга же бир өрөнгө ушул жерде түнөйлү деп токтогондо, ар кимиси өз жерин таап кетип калчу экен да. Бирөөсү тиги арчанын астында, бирөөсү тиги таштын астында, бирөөсү тагып жайылып кетчү экен.
Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам минтип тарбия берди дейт да, ошо силердин ушинтип ар жака жайылып кеткениңер дагы туура эмес. Балки шайтан кастыкты салып койбосун. Андан көрө бир болбойлубу деген экен да. Силер дайыма кайсы жерде жүрбөгүлө, барбагыла, ошол учурда сапарлар дагы түшүнүктүү. Силер бир жерге отурсаңар, сонун болот дейт. Ошондон кийин сахабалар кайсы жакта сапарга чыкпасын, казаттарга чыкпасын, башка чыкпасын, бир бакы жерден орун алып, бир жерде түнөп, бир жерде тамак жеп, мына ошолардын бардыгында не болот экен? Бул береке бар экен да. Береке болот дейт. Анан ушул хадистин аягында айтат, кийин ушундай сахабалар ушундай пайгамбардын ушул немесин аткарып калды дейт. Бир кийимди ушундай жайсаң, баарын орап ала тургандай эле болду дейт. Мааниси бардыгы бир жерге топтолуп, аябай сонун жакшы болду деп айтат. Демек, биримдикте, ынтымакта дайыма Алла Тааланын рахматы да болот экен, Алла Тааланын мээрими болот экен, Алла Тааланын берекеси болот экен. Бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, ал-жамаату рахма дейт. Жамаат дейт, бул береке дейт. Жамаатта бул береке бар дейт. Вал фуркат азабун. Ал эми жалгыздык бул азап дейт да. Жалгыз дарак дагы токой болбойт экен да, мисалы. Жалгыз адам дагы өзүнчө эл боло албайт экен. Жалгыз ат дагы мисалы алыска чаба албайт экен дегендей сыяктуу да. Демек, биз баягы маданий табиятта жаралгандыктан сөзсүз түрдө чогуу жашайт экенбиз да. Бири-бирибиз менен. Ошо чогуу жашагандагы мамилелерди бизге шарият ушул жерде үйрөтүп атат. Ошол жерде силер ынтымакта болгула, биримдикте болгула, бөлүнбөгүлө, жарылбагыла деген маанилердин баары мына ошолар. Ошондон пайгамбар айтат, ал-муслиму ахул муслим. Чындыгында мусулман мусулмандын бир тууганы. Ла язлимуху. Мусулман мусулманга зыян бербейт. Негизи бербеш керек. Зулумдук кылбайт. Ва ла юслимуху. Ага зыян бербейт, аны тапшырбайт, сатпайт. Ва ман кана фи хаджати ахихи кана Аллах фи хаджати. Ким бир мусулман муктаж болуп калды дейт. Ким ошол мусулмандын муктаждыгын бүтүрөлү, ошого жардам берели деп чуркаган болсо, ошол чуркаган адамдын муктаждыгында Алла Таала өзү болот дейт. Алла Таала өзү ишине ийгилик берет. Ва ман фарража ан муслимин курбатан фарражаллаху курбатан мин кураби ямал кыямат дейт. Ким бир мусулмандын кыйынчылыгын кетирсе, ошо кетирген адамдын кыйынчылыгын кыяматта Алла Таала өзү кетирет дейт. Өзү кетирет дейт. Оман сатара муслиман сатараху ямал. Ким мусулмандын айыбын жашырса, Алла Таала кыяматта ошол адамдын айыбын жашырат. Демек, бул дагы биздин шариятыбыздагы баягы ынтымакка, биримдикке салым кошо турган, бул бири-бирине жардамдашуу, бири-бири менен кызматташуу, муктаждыкты бүтүрүү, колдон келген жардамды берүү деген сөз. Демек, баягы пайгамбардын бир хадиси бар. Бул да ошол береке, жанагы айтылгандай эле. Бирөөсү пайгамбарга келип айтат да бир күн. Муна Вахши ибн Харб деген риваят кылат экен. Я Алланын элчиси дейт. О Алланын элчиси. Биз жейбиз, негедир тойбойбуз дейт да, жесек эле тойбой жатабыз. Десе пайгамбарыбыз айтыптыр да, силер чогуу отуруп жейсиңерби, же жалгыз отуруп жейсиңерби? Дегенде, жок, биз жалгыз отуруп жейбиз дейт экен да. Мисалы сапарга чыкканда дагы ар ким өзүнүн тамагын алып өзүнчө жейт экен. Ошондо пайгамбар айткан экен, силер бир тамакка чогулуу бир жерде тамак жесеңер дейт, баарыңар дейт. Анан Алла Тааланын атын айтып жесеңер, бисмилла деп, Алла Таала береке берет ошо тамагыңарга деген экен да. Ошондон бул бизде дайыма адеп акылакта сиңип калганда бизге сөзсүз түрдө бисмилланы айтабыз, ага чейин колду жуабыз, андан кийин бисмилланы айтабыз. Булардын баардыгында береке бар дейт. Береке бар дейт. Ошо колду жууп тамакты баштаганда дагы береке бар дейт пайгамбарыбыз. Аягында дагы береке бар дейт. Мына ошолордун баардыгы бизге салып болуп калганы ушул жактан болуп атат. Эң негизгиси адамдын жашоосунда бул береке экен да. Береке болбосо кыйын. Канча тапсаң дагы береке болбосо, жукпаса, анда бул кыйын нерсе да. Кыйын нерсе. Бир устаз эми алым дайыма я Аллахым биздин рызкыбызга береке бер деп дуа кыла берет экен. Анан шакырты сурайт экен. Алла Таала рызкыны кепилдеп койсо, анан берекени эмне үчүн сурап атасыз деген экен да. Ошондо алым айткан экен да, бул Алла Тааланын берекеси, бул Алла Тааланын көзгө көрүнбөгөн аскери дейт экен да. Эгер Аллаху субхана ва таала берекени сенин балаңа берсе дейт, балаң ыймандуу, ынсаптуу болуп чоңоет дейт.
Егер берекені Алла Таала сенин денеңе берсе, денең күчтүү болот, ибадатка, үй бүлөнү караганга, барлык нерсеге күчтүү болот. Егер берекені Алла Таала сенин жүрөгүңө берсе, асадату, сени бактылуу кылат дейт. Сен канааттуу болосуң дейт. Бирөөдүн нерсесине көз артпайсың дейт. Ал эми берекени Аллах субханала ва таала сенин мал мүлкүңө, соодаңа берген болсо, сенин малың көбөйөт дейт да. Анан сен туугандык мамилени дагы ал мал менен бекемдей аласың, достук мамилени да бекемдей аласың, башка мусулмандарга зекет садака менен жардам бере аласың. Мына ошол берекеси деген мына ошол дейт да. Мына ошондон дайыма рызкыны сураганда, берекени сурагандагы жакшы экен. Кайсы жерде береке файыз болсо, ошол жерде ынтымак бар экендигин биз биле беришибиз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте, бул хадистин жана биз айттык, дагы башка бир риваяттарда келет. Ман наффаса ан муъминин курбатан мин курабид дунья. Ким бул дүйнөнүн бир сыноосуна жолуккан болсо дейт, ошол сыноосунан кутултканга жардам берсе, ошол жардам берген адамдын кандай бир кыйынчылык болсо кыяматта өзү жардам берип коет дейт. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Ким бул дүйнөдө бир мусулмандын ишин жеңилдетсе, балки бирөө карыз төлөп жеңилдетип койдуңуз. Бир нерсеге муктаж, жардам берип койдуңуз. Документи бүтпөй жатат, жардам берип койдуңуз. Дагы бир маселе жетпей жатат, жеткирип койдуңуз. Ар кандай маселелер көп бул жерде. Ким ошондой жардам берген болсо, ошол адамдын бул дүйнөдө да, акыретте да Алла Таала ишин жеңил кылып коет дейт. Мына ошондо мынау манкана фи аунил абди, ким бир пенденин муктаждыгында болсо, кана Аллаху фи ауни ахи. Алла Таала ошол адамдын муктаждыгында болот дейт да. Ошондон пайгамбарыбыз ошол хадиске утурлай Ибн Аббас риваят кылган хадисте айтат экен, ядуллахи ма'ал жамаа. Алла Тааланын ийгилиги, Алла Тааланын ынтымагы, Алла Тааланын берекеси жамаатта болот дептир да. Жамаатта болот. Жамаат менен кылган иш берекелүү болот экен дайыма. Ал ынтымакка, достукка, тынчтыкка, бейпилдикке себеп боло турган нерсе. Дагы Алла Тааланын бир аяты бар. Бул аятта айтат: "Ва ла таназау фатафшалу ва тазахаба рихукум." Маниси, мусулмандар ынтымакта жашагыла, силер эч качан бөлүнүп жарылууга жол бербегиле дейт да. Болбогон нерседе, өзүңөр билбеген нерседе бири-бириңер менен талаша бербегиле дейт. Ва ла таназау деген маниси ол, силер талашпагыла. Ошол талашуу эмнеге алып барышы мүмкүн? Эртең кастыкка алып барышы мүмкүн, капа болгонго алып барышы мүмкүн, мамиледи үзгөнгө алып барышы мүмкүн. Фатафшалу, анда силер ийгиликке жетпей каласыңар дейт. Ватазахаба рихукум, Алла Тааланын жардамы дагы силерден эмне болуп калат дейт, үзүлүп калат дейт да. Мына ошондон дайыма биз эмне кылыш керек экен? Кандай маселе болбосун, биз сабырдуулук менен, токтоолук менен чечкенге дайыма аракет кылышыбыз керек экен. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла тадхулул джанната хатта ту'мину." Караңыздар, силер ыймандуу болмоюнча бейишке кире албайсыңар деди. "Валан ту'мину хатта тахабу." Бирок толук ыймандуу боло албайсыңар бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө дейт. "Афала адуллукум ала амрин иза фаалтумуху тахаббтум." Анан пайгамбар айтат сахабаларга: "Мен силерге бир нерсени айтайынбы? Эгер ошону аткарып жүрсөңөр, жүрөгүңөр жакын болот бири-бириңерге. Ортоңордо махаббат пайда болот, жакшы көрүү пайда болот." Дегенде ооба деп айтышканда афшус салама байнакум. Пайгамбар айткан саламды жайылткыла деген. Ассаламу алейкум деп салам берсеңиз, бул дагы өзү жакшы нерсе экен да шарият. Ынтымакка, биримдикке, бардык нерсеге өзүнүн салымын кошот. Мына пайгамбарыбыз айтат, Анас радиаллаху анху риваят кылган хадисте: "Ла табагаду ва ла тахасад." Табагаду деген пайгамбар айтат, силер бири-бириңерди жек көрбөгүлө. Бири-бириңерди жаман көрбөгүлө. Ва ла тахасаду, бири-бириңерге ичи тарлык кылбагыла. Ва ла тадабару, бириңер экичиңерге артыңарды салбагыла. Ва куну ибадаллахи ихвана, Алланын жолунда бир тууган болгула. Ва ла яхиллу ли муслимин ай яхжура ахаху фаука саласати айям. Пайгамбар айтат ушул хадистин аягында, бир мусулман менен мусулман араздашып, капалашып кала турган болсо, 3 күндөн ашык
мамилени токтотуп койгонго болбойт дейт. Мындайча айтканда 3 күндөн ашык капа боло албайт экенсиз да, мындайча айтканда. Жолугуп калсаңыз ассаламу алейкум. Эч нерсе болбогондой, билбегендей. Бул чыныгы ыймандуулугунун сыпаты болуп эсептелет. Анан башка бир хадисте келет, баягы окуяда ким биринчи саламды баштаса, ошо араздашкандардын. Мамилени түзүп баштаса, Алланын алдында эң жакшысы ошол дейт да. Эң жакшысы ошол дейт. Ошондуктан ушул нерселерге көңүл бурушубуз керек. Анан пайгамбарыбыз айтат: Алла Таала силерге 3 нерсени не кылат дейт, жакшы көрөт, 3 нерсени жаман көрөт дейт да. Жакшы көргөндөрү Алла Таала разы болот силерге Алла Таалага ибадат кылганыңарга жана Алла Таалага шерик кошпогонуңарга дейт. Экинчиси Алла Тааланын Куранын, пайгамбардын сүннөтүн, негиле динди жакшы кармаганга. Анан бөлүнүп жарынбагыла дейт. Бөлүнүп жарылбагыла дейт. Эгер бөлүнүп жарылбасаңар, Алла Таала силерге разы дейт. Эми 3 нерсени силерге жаман көрөт. Биринчиси кыйыл бакол. Айт деле, де деле, ант деле деген нерсе жакшы эмес дейт. Себеби анын таза булагы жок да, ала турган. Бул имиш, же ушак, же башка нерсе болот. Эки адамдын ортосуна сөзсүз бир кастыктын үрөөнүн салып коюшу мүмкүн. Ва касрату суал, пайдасыз эле көп суроолор. Бул да жакшы эмес дейт. Ва идаатул мал, жана акчаны жөндөн жөн эле ысырап кылуу. Оңго, солго, маанисиз эле ысырап кыла бере турган болсок, бул дагы жаман көрүлгөн нерсе. Себеби ысырап кылуу шариятыбызда туура эмес деп билинет. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Алейкум бил жамаати." Ошондон ынтымак, биримдик, береке болуш үчүн силер дайыма жамаат менен болгула дейт. Ва iyyakum wal furqati, бөлүнүп жарылуудан сактангыла. Фа инна шайтана мал вахид. Эгер адам бөлүнүп жалгыз болсо, аны менен сөзсүз шайтан болот. Ва мa'al иснейна абад. Шайтан бирок эки адамдан алыс экен да. Бир адам жөн азгырып коет. Эки адам, 3 адам жамаат болсоң, шайтан да азгыра албай калат дейт. Ким бейишке кирүүнү кааласа, анда дайыма жамаат менен бирге болсун. Эл менен чогуу болсун. Эми пайгамбар айтат: "Ман сарратху хасанату", кимден жакшылык кылган иши ошол адамды кубантса, жамандык кылганы ошол адам өзүнү кейитсе, ошол менен өзүн жемелесе, ошол адам ыймандуу деди. Себеби өзүн жемелеген адам оңдоп турат. Жакшылык амал кылса, дагы эле жакшы кыла бербейсиңби деп жакшылык кылат. Жаман амал кылса, пендечилик катак кетирип койсо, анда эмне кылат? Нафс жемелейт. Истигфар кыл, тоба кыл, кечирим сура, жолуңду оңдо деп турат экен да. Ошол чыныгы ыймандуудун белгиси дейт. Ошондон пайгамбарыбыз айтыптыр, ушул акыркы сөзүбүз болсун: "Лейса минна ман фаррака" дейт. Бөлүп жаргандар, элди, адамдарды, мусулмандарды бөлүп жаргандар, алар бизден эмес дептир да. Ошол нерседен Алла Таала сактасын. Ошондон баягы жалгыз жыгач үй болбойт дейт да. Жалгыз адам эл болбойт деген баягы бизде макал да бар экен да. Бардык ынтымак, биримдик бул эмнеде болот экен? Баягы ынтымакта болот экен. Чогуу бир маселени кеңешип чечкенде болот экен. Жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбыздын, Кыргызстан мамлекетибиздин ынтымагын, бүтүндүгүн дайыма түбөлүктүү кылган болсун.